Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Бүгүн 13 ноябрь. Абдан соңуну жаңылык болууда. Байке, качып турасың? Байке, демин. Брат, демин. Кандайсың? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Эмнеге сиздин атыңыз Бакыт байке айтыңызчы? Бакыт байке, менин атым негизи Тилек болмок. Анан кийин Тилек деп анан грубый болуп калат деп кармай берем. Грубый бала болуп калат деп ошон үчүн Бакыт коюп коюшкан. Ата-энеме вопрос. Бүт сонун баарын атак. Өзүмө атым жагат. Бакыт, бактылуу болсун деген да. Ошо. Мен да ойлоп коем бактыбыз. Акчаңыз барбы? Канча? Акча азыр на данный момент акча жок, съемка жок. Жазында, жайында жакшы болот акча. Пока жок съемка. Канча? Жайындабы? Примерно эң көп акчам 100 000 тегерегинде болот. Негизи чөнтөктө мындай спокойно жүрүп каласың да. Акчаны барктайсың? Акчаны мен деген аябай эме кылбайм, то есть жашоонун маңызын кылбайм. Акчам болсо, я орусча айтканда готов последний деньги отдать родному человеку, если керек болсо. А так эме эмесмин, битир эмесмин. То есть аркасынан коолап, прям копейка санаган адам эмесмин. Акча колдоно албайм. Хорошо, спасибо. Сизге Чынатабы? Ооба. Бир суроо. Акчаңыз канча? Азыр менде наличка жок. Только М-банкта эле бар. Негизи болобу? Наличкабы? Наличка болот ооба. Бирок азыр көбүнчө М-банкка эле көтөрүп калдык го. Менде да М-банкта азыр. Примерно канча болот? М-банктабы? Же негизи бир 5000ге жакын акча ушундай жүрөт постоянно. Неге акча деп ойлойсуз? Эмнеге акча деп ойлойсуз? Кинонун кинонун атыбы? Кинонун аты эмне үчүн акча? Акчага байланыштуу кино, ошон үчүн акча деп койлгон болуш керек. Сиздин оюңуз? Вот менин оюмча ушундай. Дагы? Болду. Сен оюңчачы? Биз көрөбүз, сиз көп мамлекеттерге барасыз, да? Эң жакынкы мамлекет кайсы сизге? Эң жакынкы мамлекет Казакстан? Ооба. Жо, сизге Мага эң жакканбы? Мага эң жаккан мамлекеттерден бул Италия, Швейцария, Европа өлкөлөрүнөн. Шри-Ланка, Азербайджан, Турция, ушул мамлекеттер. Эмне үчүн? Алардын өздөрүнүн мондай бир культурасы, маданияты, ал жаратылышы, ал жактын тамак ашы жакты да. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мен жанымда кыргыз кино индустриясынын жылдыздары турат. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Жакшы, алейкум ассалам. Өзүңүз кандайсыз? Жакшы. Ва алейкум ассалам. Шүгүр. Айтыңыздарчы, биз акча деген мындай, акча деген тигинде, акча деген акчага азгырылба, анан кийин деген көп сөздөрдү айтабыз да. Бирок болбой эле кайра өзүбүз акчанын артынан чуркап жүрөбүз. Эмнеге? Себеп дегенде бул адамзаттын жашоосундагы керектүү заттардын бири да. Негизи көптөрү мен акчанын аркасынан чуркабайм дейт го, бирок жашаш үчүн биз акча сарптап атпайбызбы? Өзүбүзгөчү. Анан акча табыш үчүн иштеп атпайбызбы? Бу кандай болгон күндө дагы баары айланып келип акчага тиет. Анан мен жанагындайларга көп кошула бербейм да, мен акча үчүн сүйлөбөйм, акча үчүн үтпейм депчи. Анда акча болсо жашоонун маңызы кандай андачы? Кызыгы жок да. Эң туура. Өзүңүздүн оюңузду ушул боюнча. Мен муну ойногон уштам дейм. Бул акча муктаждык да. Булсуз бөлүм жашаганда болуп калат. Жана болот айтканда жөн эле сөз го дейм, ал акчасыз. Мен акча биринчи орунга койбойм дегендерчи. Акча койсок. Ошо? Өтө жакшы. Акча деп калдык. Кыргыздын валютасында ошол 5000 сомдо кимдин сүрөтү бар? Айтыңызчы. Белгилүү. Негизи өзү кесиби боюнча сүрөтчү, андан кийин өзүнүн таланты менен кыргыз киносуна кастинг аркылуу өтүп, бактысы кыргыз кинодо ачылып,
кыргыз кино аркылуу таанылган биздин залкар инсаныбыз Сүймөнкул Чокморов. Чоң рахмат. Сиз айтыңызчы. Сиз айтыңызчы. 5 сомдо кимдин сүрөтү бар? 5 сомдо. Бибисара Бешнали. Азыр эми, азыр эми монета болуп калды. Мурда албетте Бибисара Бешналиева. Силерге чоң рахмат, бар болуңуздар. Ишиңизде ийгилик. Могуну алып келсек болобу? Алейкум ассалам, кандайсың? Эме, биз сизге суроо бар да. Неге кинонун названиясы акча? Жөн эле. Ушундай койгум келди, ошон үчүн акча. Жашоодо бүт нерсе акчага байланыштуу болуп атпайбы. Эртең менен турганда бензин куюш үчүн сага акча керек, кийим алыш үчүн сага акча керек, ооруканага барыш үчүн акча керек, тамак жеш үчүн акча керек, кыймылдаган жака акча керек, сен кийимиңе кармалып турган микрофонуңа, то есть акча бул биздин жашообуздагы биз менен чогуу жашап аткан бир кагаз. Сизде азыр канча акча бар? Менде азыр акча бир 220 сом акчам бар окшойт. Могу жаткан. Негизи кино аты художник беле? Негизи кинонун аты башында акча болчу. Андан кийин бир канча жолу аттарын алмаштырдык. Эч ат жакпай художник, бир жолу художник кылдык. Ал дагы элге художниктер жөнүндө экен деп ойлоп калат экен дагы. Анан кайра өзүнүн башкы атына кайтып келдик. Хорошо. Давайте. Саламатсыздар достор. Мен жанымда жаңыдан блогерлик кадамын баштап келаткан карындашыбыз турат. Атың ким? Айдана. Айдана экен аты. Балаң каякта? Бир аз жумуштары менен бошой калды, келе албай калды. Балаңызды качан үйлөндүрөсүз анан? Буюрса? Ал үйлөнгөнү баса бир видеосунда. Жок, үйлөнөйүн деп негизи мындай ойлору бар болчу, анан бир аз болбой калды де. Азыр тасманын аты акча болуп турат да. Мен сизге бир тамашалуу суроо берип көрөйүн. Акча же атак даңк? Мен оюмча атак даңк болсо, эгерде аны жакшы кандайдыр бир аброй менен тапса, акча ар дайым болот, баары деле. Эгер атак даңк болсо, акча өзү эле келет, Сөзсүз түрдө. Акчаң болсо атак даңк келеби? Мүмкүн, бирок аны кандай нерселер менен, кандай жыйыштар менен таптың, ошол нерсе дагы өтө маанилүү мен оюмча. Эгерде эл алдында жүрүп, элдерге жакшы нерселер менен таанып турсаң, эл сөзсүз түрдө колдойт. И акча өзү эле келет, мне кажется. Мен оюмча ошол. Акчаны любой момент эле тапса болот негизи. Өтө жакшы. Акча деп калдык. Кыргыз сомунда 5000 сомдо кимдин сүрөтү бар? Азыр айтам. 5000 сом кармап көрдүңүзбү? Ооба. Мне кажется, Сүймөнкул Чокморов. Ой, молодец. Ооба, Сүймөнкул Чокморов. Кесиби ким? Ал негизи өзү режиссер болчу, бирок сүрөттү жакшы тартчу. Мен художкада окугам, жакшы тааныйм. Сүрөтчү, анан? Режиссерлук чеберчилиги болчу. Дагы бир кесиби бар? Актёрбу? Актер. Ооба. Дагы бир суроо болсун. Сиз өзүңүз кайсы тасмаларды, кайсы жанрда тасмаларды көп көрөсүз негизи? Мен кыргыз тасмаларын негизи акыркы бир жылда өтө жакшы көрөм. Бул деген Бейишинин таманда жана ошол сыяктуу башка тасмаларды өтө жакшы көрөм. Мен кичинекей кезимен бул Форсаж, более Америкадагы стилдеги кинолорду көп жактырып көрчүмүн. Өтө жакшы. Айдана, бар болуңуз. Сизге ак жол алдыда көптөгөн максаттарыңыз болсо, Кудайым ошого жеткирсин. Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Неге сиздин инстаграмыңыз именно Медер Music? Медер Music деген мен өзүм азыр музыкалында окуйм да. Ошон үчүн башында мен 2021 ачкам бул аккаунтту. Мен эстекке видео тарта элек кездечи 0 эмемен. Ошол мойдон калсын дедим да. Союзбек деп туруп өзгөртсөм болмок, бирок билбейм эмнегедир ошол мойдон калтыргым келди инстаграмда. Биз көргөнбүз, негизи Союзбек чоң ата болгон. Неге ал образды таштагансыз?
Союзбек чоң ата деген буга чейин билесиздер 2022-2021 Союзбек кудалар супер кудалар деген кино чыкпады беле. Союзбектин ролун аткарчумун. Аткарып анан ошол азычка кылып аткарчым да Союзбек эмилесиздер деп айткенчи. Анан ошо мен аткарып жүрүп башка вайындар тартып берип, ал вайындар залдет этип ошо мен атым дагы өзүм да Союзбек болуп таанылып, атым ошо бойдон калып калды. Сизде азыр акча барбы? Акча барбы? Канча? 500 сом бар. 500 сом? Ооба. Так, мына. Акча. 500. Негизи канча болот? Канча коротосуз? Күнүнө мен бир обед кечки бардык бир жалпы барып келген жол кирен барды 1000 сом коротом. Ооба. Күнүнө 1000 сом коротом. Чыгаша кетет. Хорошо. Макул. Мен сизге ийгилик, Баарыбыз үчүн кубанычтуу жаңылык, мынакей кыргыз киносу дагы бир мыкты фильм менен толукталды. Мына Акча тасмасы бүгүндөн баштап, эртеңден баштап бардык кинотеатрларда дал ушул Акча тасмасынын режиссеру азыр катарыбызда жүрөт, өз каякта жүрөт, бою кичинекей көрүнбөй атат такыр эле. Медер каяктасыз? Медер Осмонкуловду алдыңыздарга чакырабыз. Кол чабуулар. Медер Осмонкулов, Акча тасмасынын сценаристи, режиссер эмес, продюсер, главный продюсер, кечирим сурайм. Саламатсыздарбы? Болчаулар. Бүгүн пробка болуп атыптыр, баары кечигип атыптыр, аягына чейин күткөнгө аракет кылдык. Тилекке каршы эми сиздердин дагы убактыңыздар алтын болгонуна байланыштуу биздин өзүбүздүн эле командабыз кечигип атат. Эми аларды күтпөстөн эми алар өздөрү кинону кийинчерээк деле көрө берсин. Сиздерге коюп бере берелик дейлик дагы. Өзүңүздөр бир дүркүрөтө кол чаап коюңуздар биринчи. Азыр мен бул жерден биздин тасмабызга демөөрчүлүк кылгандарды жана партнер болгондордун катарынын тизмесин айтып берип коеюн. Анткени ал компаниялар же болбосо ал кишилер болбогондо ушундай жакшынакай тасма жаралбайт болчу. Анда эмесе биздин эң башкы демөөрчүбүз Ылдам Экспресс компаниясы. Кол чаап коебуз достор. Биздин башкы өнөктөшүбүз Капстрой KG, эң мыкты курулуш компаниясы. Катардагы өнөктөштөрдүн бири бул Азо техникалык колдоо, Азо стриминг. Дагы бир өзгөчө бир чоң ыраазычылык бул албетте ички иштер министрлигине ыраазычылык билдиребиз. Анткени бизге военный техникаларды, спецназтарды, солдаттарды берип кыргыз маданиятына эң чоң салым кошоткондугу үчүн министрибизге терең таазим кылабыз. Бизде список боюнча кыргыз опера жана балет театрына дагы ыраазычылык билдиребиз. Спорт ордосуна ыраазычылык билдиребиз. Док клиникте Чолпон Тентиевага жана бизнес-центр Аврора. Кол чабуулар болсун. Аягында актерлорубуз келгенде бул жака чыгарабыз. Келбесе сиздерди кыйнабастан эле үйгө кетиребиз. Азыр болсо жакшы маанайда светти өчүрөбүз дагы. Телефондорду безука кылабыз дагы, тынч отуруп кино көрөбүз. Чоң рахмат. Медер Осмонкуловго кол чабыш керек. Анан бир нерсени да эскертип коюш керек. Сиздердин албетте бул жерде эң жакындар чогулдук. Жакшы отзывдарды күтөбүз. Фильмди толук тарта албастан 15 секунд тартып туруп мактап жактап киргизип койсоңор, Медер Осмонкуловдон приз бар экен. Жок, мактап ойламабы мындай. От души жамандасаңар жамандай бергиле. Приятного просмотра, жакшы көрүп алайыныз баарыңыздарга. Ар бир адам бир чоң сумка акча табылгысы келген. Ар бир адам банк тооногонду элестетип көргөн. Кислородный баллон дайыма жанында болсун. Анан негизгиси операцияга даярданыш керек. Канча убактыбыз бар биздин? 1 ай ичинде. Иммунитетин көтөрүп операция жасаш керек. Акысы $90,000 болот.
Ждал наброски в каждом черновике. Учитель продолжает в своем ученике. Моих детей Сіздерге рахмет білдіреміз. Анткени бүгін жөнөкөй адамдар келиптир. Чакырган жулдуздарыбыздын 10% келиптир. Пробканы ушунтолуп артта кайткандек. Менимче азыр күз айы тойлор болуп атат. Туура түшүнөбүз деп ойлойбуз. Алар деле бала багыш керек дегенде, жакын досторубуз отурат, киного тиешеси бар адамдар отурат жана биздин киного тиешеси бар. Амин, Имрай, молодец. Жанатан бери өчүрбөйм, эмне кылып жүрөсүң билбейм. Биздин киного тиешеси бар адамдардын жакындары отурасыздар. Баарыңыздарды жакшы көрөбүз, баарыңыздарды сыйлайбыз. Бул жерде жок адамдардын жакындары отурасыздар. Азыр ошолорду дагы четинен айтып кое берелик. Анткени биздин команданын жарымы азыр Ысык көлдө чоң бир кино тартылып атат. Ошол жака кетишти. Суукта бул жака чейин келе алышкан жок. Бул жерде мен сүйлөбөшүм керек эле. Негизи бул тасманы биздин режиссер айымыбыз Гүлнара Эшалиевага бир кол чаап коелук. Ал эжекебиз ушундай чоң жардам берип, тасмабызды тартып берди. Баарын ошол эжекебиз тааныштырып, мага караганда ал эжекебиз бул жигиттер менен, кыздар менен жакыныраак негизи. Булар менен кылдаттык иштешкен. Мен болсо буларга жөн эле бир тааныш кишимин. Четинен эми тааныштырып берип коеюн, анан ар бирин айтканда мындай чындап сүйүнүп аткандай эле лотерея утулгандай кол чаап тургула, анан силерге дагы кийин кол чаап беребиз биз дагы. Жанында турган бул жигит Азиз кинонун башынан баштап, А тамгасынан баштап чогуу жазып баштаганбыз. Бул аягына чейин кызмат кылды, сценарийди жазышты жана администраторлук ролдорду аткарды. Сизге чоң рахмат. Красавчик. Бул өзүнчө крутойраак жигит, анткени бул Аяш Ташбасынын немесе кимне художниги белең. Бизде кийим сүрөтчүсү болду. Бектур. Жок, атын сураган жокмун. Костюмөрүмдү айтып койсуң. Так. Бул жигитти чын айтайын, тааныбайт болчумун. Анан бул жигитти киного бул блогер бала, подписчик бар тартып алалы деп эле тартканбыз негизичи. Анан бөлүшөбү деп ойлогонбуз да, эми жаман ой эчтечи. Анан булар деле бир 45.000 подписчик болсо деле анан кызганат экен ошону делечи. Бүгүн от души эле бөлүшөт болушуң керек, Тамаша, бул бандит. ГВТ'си бир страшный жигит болгон үчүн эле алганбыз сөзүн ачыгында. Карасаңар мындай сакалы бар. Аман. Кол чаппаңыздарчы. Элдин баарын ыйлап аткан жигит. Бул жигитти сөзүн ачыгы сценарий жазып атканда эле тандап алганбыз. Көзүбүзгө абдан бүт жагынан икемдүү жана таланттуу бала болгондуктан жакшы башындагы силер ойлоптуңар да бул сонун бала экен, күлдүрөт экен, жакшы дос экен деп. Аягындагы кандай мыкачы адамга айланып кетерине чейин сезгендиктен ушул баланы башында эле тандап туруп эле кинону баштала электен мурун барып машинеге отургузуп алып, жалдырап отуруп тарттырганбыз. Молодец. Элнара Касенова. Бул кызыбыз кол чаап коелу, бул казак кыз. Сатып койдум. Качан кетесиң? Тамаша, бул Кыргызстанда иштеген, биздин Кыргыз драма театрынын училищесинде окуп атасыз, актриса кызыбыз, жөн кыз эмес. Бизде блогерлер аз эле, бизде көбүнчө актерлор, ага да кол чаап койсоңор болот. Негизи азыр блогерлер аз болгон кино аз го негизи эле. Аме кой, бул да блогер экен да кечип койгула. Нурза полициянын ролун аткарган эң мыкты жигит, красавчик, жакшы ойноду. Бул кастингге өзү келген, чакырган эмеспиз чындап айтканда, бирок жакшы окуган,
Жок, текстти жакшы окуганда келгенде өзү подписчиги менен эмес, таланты менен өткөн жигит. Красавчик. Бул кызыбыз Бегимай, чачы кызыл болсо да бирок аксылык. Бишкектиктерге окшош кызы келет негизичи. Ошончо Бегимай абдан кыйын кыз экен, бизде аткаруучу продюсерлик ролду аткарды, баардык жакты сүйлөштү, орундарды тапты, локацияларды дагы тапты, абдан кыйын кыз экен. Руслан Акундун колунда иштеп, ары бери көрүнгөн тешке кирип чыгып баардык проблеманы чечкен кыз. Бегимайга кол чабылат. Жараттырбай. Бул экөөбүз интернатта биз сүрөтчүбүз негизи. Анан коркчубуз да негизи мектепте жүргөндөчү. Анан кийин чоңоюп мынакей доштошуп чогуу иштеп калдык. Абдан жакшы Нурсултан байке, биздин командабыздын сүрөтчүсү Нурсултан аты. Башка сүрөтчү мырзаларыбыз кана? Жандос байке, бул художниктердин легендасы, сиздер билбесеңиздер деле керек, бирок баягы КВНде Эмил байке легенда болсо, бул художниктердин арасында өмүр бою калчу легенда Жандос. Бул баласы айткандай. Азыр күлөсүңөр, чын айтайын. Бул ким деп ойлойсуңар? Бул тамакташыгыч болчу. Мен корктум биринчи күнү көргөндө, тамакташыйт десеңчи. Элге жетпей калабы депчи. Бирок молодец, өзү жеген жок, арыктап кетти биздики. Эртеден кечке ташыйт, ар кимдин көрпөсү, красавчик, молодец. Атың эле. Тамаша. Великий человексиң бизде. Чкаловский. Эрбол. Наса, Чкаловский Эрбол. Красавчик, кол чабуулар болсун. Краб. Амай коп. Родной, кандайсың? Эң удобный болду мага. Бул жанагы апа деп ыйлады го. Негизи кастингде анча деле аткарган эмес болчу, анан тияка барганда жакшы аткарып салыптыр, молодец. Бул жигитти негизи толтура жаш балдардын арасынан таандадык негизи. Анан бир-эки ойноп атканда анан кичине окшошкон ушул болчу. Анан съемкага келип бул камера күйгөндө чыныгы актер байтор мотор дегенде мындай актерскийлиги күйөт экен да. Молодец. Бирок атың уюп калды. Нурел кечип кой, Нурел. Бул кинонун башында эле экинчи ушул кишиге баргам. Режиссер Аймустан кийин бул оператор жигитибизге Артелбеков Рыскелди. Бул жигитке дагы көп ыраазычылык билдиришибиз керек. Азыр бул жигитке туруп кол чаап койсоңуздар болот. Анткени мен операторлар $5000 туруп атканда бул мага бекер тартып берди. Кол чаап. Бекер сыяктуу. Бекер сыяктуу тартып берди негизи. Анткени башында эле барганда эле түшүндү. Медер байке, биз сиз менен до конца иштешебиз, жана өмүр бою бекер тартабыз деди. Ошол бул Жандос байке, барыңыздарга чоң рахмат, келгениңиздерге чоң рахмат, ыраазыбыз. Жана команда, мен сиздерге ыраазымын, чоң рахмат келгениңиздерге. Медерге дагы жолу кол чабабыз койсок жарашчылайык. Мыкы Улукбек Төлөбөшов келдиби? Келген жокпу? Стендап калсак жарашчыда экен сизде. Аларга караганда жап салган. Тимирлан Жушенов айтпай койдуңуз, таарынып калды, караңызчы. Тимирлан Жушенов аты жөнү. Он гитарист, он блогер. Кайтып келейин деп аткам негизи. Тийиш аткан боюнча өткөткөн турбай, муну байындарын көрөм да, автобуста роль кармап турат, до конца айта берейинби? Жок, до конца айта беребиз. Жакшы арыңыздар. Меймандар, фильм максатына жетиптирби? Баарыңыздардан жакшы отзывдарды күтөбүз. Буюрса, фильм ийгиликтүү болот деген терең үмүттөбүз. Чоң рахмат баарыңыздарга келгениңиздерге. Салам алейкум, ким болуmun дейриң келе. İçine geyinde, anadağı beri. Hazır işleysin bir ошол жеринде. Жан дүйнөм жактыргандай өзүңдө
дагы берилет башкы максат жакшы тапса эмгек аттап ташып жатса. Урматтуу достор, азыр эле биз акча кинотаспасын көрүп чыктык. Биз менен чогуу мынакей өзүңүздөр билгендей Арген, Медер, Нурлан деген жигиттер чогуу баарыбыз көрүп чыктык. Айта кетиңиздер кандай болду? Абдан сон, бирок кичине кечирип калган болчумун өзүмчү. Ошо? Пробка. Жолдо пробка. Мага жакты, аябай сценарий аябай жакшы жазылыптыр. Мага аябай эле жакшы таасир алдым десем болот. Жакшы. Нурлан өзүң ой. Аябай жакшы тартылыптыр, бир аз кайгылуу экен. Аябай кайгылуу. Жок, бир аз ыйлагандай окус бирок. Берден жакшы тартылыптыр. Мани берди, арам акча менен эч нерсени жете албайсың. Өзүң аракет кылып, убактылуу арам акча менен эчтеке чече албайсың. Өзүң аракет кылып күтсөң, бардык нерсе өз убагы менен болот деген. Эң туура өтө бир кандай десем, терең теманы көтөрүп чыгыптыр. Анан кийин дагы бир суроо берип кетейин. Негизи Арген, сен өзүң кандай жанрда фильмдер көрөсүң негизи, тасмаларды? Ар кандай анимеден баштап мындай чоң фильмдерге чейин көрөм. Голливуд. Корейский сериал көрөсүңбү? Бирөөнү көргөм. Кайсы? Көрүп ыйладың белек? Жок, цветочки после ягодок деген. Цветочки. Жүжүпө? Жүжүпө, да. Мен только кыргыз комедиялар көрөм. Кыргыз комедия. Нуран, сенчи? Киного көп деле басым жасабайм. Кыргызча кинолор көбүрөөк көрөбүз. Өтө жакшы жигиттер, ийгилик иштеген да. Рахмат. Биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эми албетте бул драма жанры өтө оор жанр. Бул жерде мен байкаганым көпчүлүк актерлорду, кесипкөй баягы окуган актерлорду тартыптыр. Бул деген алкышка арзыйт албетте. Урматтуу достор, кийинки дагы ушуну менен биз жыйынтыктайбыз. Кийинки дагы тасмалардын бет ачарында көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Чоң рахмат.